Мына мындай окуя болгон. Коркунучтуу болуп кетти го. Акырын, угуп атасыңарбы? Угуп атам. Мен уккан жокмун. Сен чайнап аткан турбайсыңбы? Коркуттуң го бизди. Коркоктор, конфеттен корктуңарбы? Жейсиңерби? Жейбиз, келе. Сонунго? Махабат, рахмат. Чоң апаң менен жашаган жакшы, Дайыма конфет бар. Тескерисинче, конфетке чоң апам уруксат бербейт. Анда конфетти кайдан алдың? Үйдүн артында бир дүкөн бар. Ал жерде бир киши мени көрсө эле дайыма бекер бере берет. О, сага бекер. Башың иштейби? Анын эмнеси бар экен? Билбейсиңби? Мен силерге бир окуя айтып берейин. Бул мурун эле болгон окуя. Бир шаарда зөөкүр пайда болуптур. Мессага. Чыпчыныкыйбы? Ооба, гезиттерде жазышкан ал жөнүндө. Ал балдарды уурдачу, ыкыр кармай албай жүрүштү аны. Анан дагы ал шаарда бир кыз жашаптыр. Бир күнү ал сейилдегени чыгыптыр. Дүкөндүн жанынан баратса, ал жакта дүкөнчү бир киши: "Кандай татынакай кыз? Конфет жейсиңби?" "Жейм", дейт тиги кыз. Конфетти алып, "Рахмат", деди. "Эртең да келсең, мен сага дагы конфет берем." Анан эмне болду? Ал кыз эртеси күнү келдиби дүкөнчүгө? А сен эмне? Бекер конфетке бармак эмес белең? Ал эртеси күнү дагы дүкөндүн жанынан өттү. Конфеттер аябай жагып калыптыр. А тиги киши кайрадан конфет, анан дагы оюнчуктарды берди. Бирок ата-энеңе айтпа. Бул биздин жашыруун сырыбыз болот. А эмне болуптур? Өзү берип атса. Анан дагы бекер болсо. Бекер жем кайда болот билесиңби? Акырынчы. Сырга айта бер андан ары. Эртеси күнү ал кыз ата-энесине айтпай дүкөнгө кайрадан барыптыр. "Келгениң жакшы болбодубу? Мен сени күттүм. Кет, конок болосуң." Кыз дүкөнгө кирди. Тиги киши кайрадан конфет, анан оюнчуктарды бере баштады. Бир маалда кыз бир нерсе байкады. Мен билгем анын зөөкүр экенин. Дүкөнчү баягы зөөкүр экенин кыз дагы эми түшүндү. Бирок кеч болуп калды. Жок, андай болушу мүмкүн эмес. Болбогондочу. Анан эмне болду? Тиги киши кызды кармалап, чечиндире баштады. Кыз иши бүткөнүн түшүндү. Фу! Анан эмне болду? Укпайсыңарбы? Кыздын иши бүтмөк. Бирок узун, күчтүү бир байке пайда болду. Ал милиция байке экен да. Зөөкүрдү кармап, байлап, кызды куткарып калды. Ошондон бери кыз дүкөнгө барбай, бейтаныш адамдар менен такыр сүйлөшпөй калды. Аябай коркунучтуу окуя болот экен дегем. А эмне? Коркунучтуу эмеспи? Көрдүңбү Махабат? Жакшы киши экен деп ойлосоң, ал чыныгы зөөкүр болуп чыгат. Дагы кармалайт. Фу, кыжырың келет. Бейтаныштар сени такыр тийбеши керек. Түшүнүп атасыңбы? Ооба. Мен андан көрө конфет берген киши жөнүндө чоңдорго айтайын. Туура, ошондой кыл.
ким дагы бизди коркуткусу келет? Эгер эч ким үйүнө шашпаса, сабактары жасалса, анда дагы бири-бирибизди коркутуп туралы.